Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү биздин өтүлө турган темабыз дос жана достошуу. Окуучум, бүгүнкү сага кайрылуучу насаат кебибиз достор жөнүндө болмокчу. Достук деген эмне? Дос деген ким? Бул суроолорго жооп издеп көрөлүчү. Дос бул жан кыйышкан кайгыңды тең бөлүшөр, кубанычыңа ортоктош болор, ар дайым сага жөлөк, таяныч болор асыл адам. Эгер сен достукка бекем болсоң, достуктун кадырына жете билсең гана жогорудагы биз айткандай дос болушуң мүмкүн. Тарыхтагы элдик эпостордогу достуктун улуу үлгүлөрүнө кайрылып көрөлүчү. Мисалы, Курманбек эпосундагы Курманбек менен Аккандын достугун айтсак болот. Курманбек баатыр жараланып, ажал менен алпурушуп, ээн талаада жаткан мезгилде аны жараатын тазалап, дарыгер алдырып, дарылап, үстүнө тон жаап, ичээрине тамак камдап, кийин ал көз жумгандан соң баласы Сейитбекти асырап алган. Аккан достуктун шертин аткарды десек болот. Дос мына ушундай кыйынчылык башка түшкөн убакта саналат эмеспи? Алардын достугу, достуктун кадырына жетүү, достукка бээк болууну айгинелеп турат. Ата-бабаларыбыздын 100 сомуң болгуча 100 досуң болсун деген сөзү айтылган. Силер да достуктун антын бекем сактаган, адептүү бала болууга умтулгула. Досуңардан эч нерсе аябагыла, бергениңерди милдет кылбагыла. Ат аягын жер карайт деген эл макалын эсиңерде туткула. Ал силердин аракетиңерге байланыштуу.